Бул мас абалында машина айдаганга тиешелүү мыйзамдын күчүнө киргенине уже почти 1 айдай болуп калды. 80 000 сом штраф, анан 2 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Бул мыйзамды, по-моему, машина айнаган адамдын баары эле укса керек уже. Ушул мыйзам чыккан, мыйзам күчүнө киргенин деле билет да. Бирок эмнегедир дагы деле ошол ичип алып машина айдагандар дагы деле көп да. Мен түшүнбөйм да, эмне үчүн мындай болуп атат. Бул неге мындай акча берип кутулуп кетем деп ойлоп атышабы, же мындай өчөшүп кылып атабы, колуңдан эмне келет депчи. Же булар жана тобокел дешеби, мындай. Ошо кээ бир адамдар туура эмес тобокел кылат. Туура эмес. Мисалычы, ичип алган, анан тобокел депчи, Кудай сактасын деп туруп айдайт да. Бул тобокел эмес, бул өзүн өзү отко түртүү болуп эсептелет. Тобокел деген ал адал нерселерге болот. Адал нерсе. Арам нерселерге, тыюу салынган нерселерге тобокел болбойт. Ушунун мындай маанисин билип алыш керек да. Тобокел дейт дагы анан кийин. Ал ошо кылып аткан иши өзү шариатка каршы келет. Анан кантип ал тобокел болсун? Ал тобокел болбойт ал. Же болбосо билбейм, бул мындай бир текеберчиликпи, колунан эмне келмегиле, анан мындай, андай, мындай депчи. Өзү ушундай нерселер мына Советский Союздан калган да. Мисалы, мына Советский Союз кезинде дагы адамдар ошол ремень такпайт деле. Ремень такпайт, анан милицияны көргөндө кыйпычыктап, монтип шашып, ушуп, монтип эметип калат да. Ага чейин вот типа они как бунтари, да, не подчиняются милиции, типа не боится. Бетине бет келгенде жүрөгү түшүп калат. Же булардыкы да ошол нерсе да. Ошон үчүн урматтуу айдоочулар, мас абалында отурбагыла, эрежелерди сактагыла, коомдо тынчтыктын, безопасностьтун болушуна биз дагы көмөк бололу.